Үй бүлөлүк баалуулуктарды даңазалаган, жаш энелерди колдогон, кичинекей балдарды тарбиялоого болгон кеп кеңештерин арнаган программабыз бүгүн алгачкы чыгарылышын тартты. Узак жолдор биринчи кадамдан башталат. Коомго болгон колдообуз ушул болсо, анда биз баштадык. Бүгүнкү биздин коногубуз жаш эне Бактылуу Жубай. Калың элге Айкоша ат менен таанылган блогер жана журналист конокто. Айкоша, бүгүн биз энелик жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Энелик мээримди кандай сезип атасыз? Кандай экен эне болгон? Мага аябай жагат. Мен аябай мындай. Азыр мен по-настоящему бактылуу болуп атам да. Биз үй бүлөбүз үчөөбүз, апам, байкем, анан мен. Анан менин кыялдарым всегда было такое, что чоң үй бүлө болсо депчи. Ана аябай Кудайдан сураганда, мындай менин күйөөм чоң үй бүлөдөн, полный семьядан болсун, мен көп балалуу болуп, бактылуу болоюмчу депчи. И азыр Кудайга шүгүр ушундай болуп атат. Ошол үчүн мен аябай азыр бактылуу, мындай спокойная болуп атам да. Мага материнство аябай жагат. Жакшы. Жолдошуңуз 5 бир тууган экен, 6. 6. 4 эжеси, байкеси, ал. Анан кайнэжелер менен мамиле куруу кандай болду? Менин кайнэжелерим вообще сонун адамдар. Алар не только они матери, алар еще и бизнесмен болуп, мындай легкой промышленности иштейт. Боорукер, мээримдүү, мага аябай жардам берет. Мени аябай мындай, сен биздей мындай, для нас как дочка болот. Келин эмес, кызсың деп айтат экен да. Сен мага кызсың депчи. Мага акча берип турат. Аябай эркелеп, мен азыр мен эрке болуп атам да. Бактылуу келиндердин катарында турбайсызбы? Кудайга шүгүр. Кайненеңиз менен дагы мамиле жакшы экен. Жакшы, ушул, наверное, мен айтып атам го, апам, байкем, мен жалгызбын. Сколько лет жили, анан Кудайдан сураган, пожалуйста, чтобы у меня были кайнатам, кайнене, аналар жакшы адамдар болсун, мени жакшы көрсүн депчи. Анан жолдошум, когда его встретила, айтты, мен мына эңгичүүмүн, сен менен апам менен жашай аласыңбы депчи. Мен сразу айттым, жашай алам. Жашайм. Сен 2 этажный үй сал. Сурангам ушуну депсиз да? Сурангам. Сен чоң үй салсаң, биз аябай спокойно, бактылуу жашайбыз депчи. Сонун. Жаным. Мына азыр мен мындай келип, балама бир аз көңүл бурап, анын жалай аякты азыр алмаштырып, анан жумушка барам, съемкага барам. Азыр биз мындай жаңы бренд Кыргызстанга келди. Leon One дейт. Ушуну азыр колдонуп атабыз. Аябай жумшак, качественный, прям чувствуется мындай. Бизге аябай жагат. Балам, сага аябай жагат, сен таточкага. Жаным төрөлгөн балага обязательно качественный алыш керек да. Эмне үчүн мактап раздражение болбош үчүн. Жаным, агу. Мен балам уже переворачивается. Балдарды тарбиялоодо сиз кайсы принциптерди карманасыз? Вообще урушпайм да. Аларга кол көтөрбөйм. Алар мындай присыпканы ыргытса, гүлдөрдүн жесе, бананды бир улум кулагына салып аны тазалагам да. Мен аны вообще урушпайм. Эмне үчүн алар кичинекей да, алар еще периште. Бул негизи каяктан келген? Сизди да кички кезинде урушкан эмеспи? Же бул өзүңүздүн чечимиңизби?
мени апам атам эч качан урушкан эмес, бирок менин байкем бар, ал биз өлгүдөй эле сабак чалып деп. До первой крови драка была у нас. Анан ушул үчүн кой балдарымды урушпайм, аларды мындай в гармонии, в счастье эле воспитать хочу деп. Анан алар еще эркектер да. А эркек кичинекей кезинде мындай полностью любовь алса, анан өзүнүн аялды эч качан урбайт. Анан аны жакшы көрөт. Анан мага гүл алып бересиң, балам? Келинди мага алып бересиң. Мына мен азыр жалаякты алмаштырдым, азыр жумушка кетем. Мен мындай өзүм сүтүмдү ушул пакетикке салып, анан калтырам. Нянчкам болсо, аны ысытып, мен эне сүтүмдү балама берет. Смести биз колдоп коебуз. Балам, чисто натуральный да ушул. Келечек муунду тарбиялоого, жаш энелерди колдоого жардам берген берүүбүздүн алгачкы чыгарылышы чыгып турат. Сиз менен бизди байланыштырган бул комментарий. Ошол жакта өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Балким биздин берүүбүздө кайсы бир инсандарды конок катары көргүңүз келсек, мына ошондо жаза өтсөңүздөр болот. Мындан сырткары мен билем, сиздер сын пикирлерди дагы жазасыздар, ага дагы даярбыз. Бирок жакшы жазган комментарийге мына бизден ушундай 1 айлык камдама белегибиз бар. Андыктан сиздер менен бизди байланыштырган комментарийге ойлоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Азыркы апалар аябай билимдүү, анан интернет айдыңында дагы балдарды кандай тарбиялаш тууралуу маалыматтар аябай көп го. Сиз ошол кайсы булактарды окуйсуз, же кайсы китептерди, же апаңыздан өткөн бир эрежелер барбы? Кайненем менин апамда 6 баласы бар да. Анын 6 баламды мына чоңойттум, алар оорубай жакшынакай бар образование алды, сен мени уксаң деп мага мындай тажрыйбасы менен бөлүшөт экен да. Бөлүшөт, кажырасындай келип, биз аларга токтоого кетсек, ал мага айтат, ушундай кыл, баланы мындай кара депчи, анан аны угуп, Кудайга шүгүр, баламдар мындай жакшы эле өсүп атат. Жакшы. Улуусу бир аз чоңураак. Ооба. Садикке барат. Садикке бала бакчага. Мен аны 1 жашта 3 айда берип салгам. Анан биз айтып коебуз го, балдарды көбүнчө энелер тарбиялайт депчи. Анан сиз өзүңүз менталдык жактан кайсы булактардан билим аласыз, же болбосо балдарга жакшы тарбия бериш үчүн өзүңүзгө кандай иш-чараларды жасайсыз? Өзүмө отдых берем да. Эс алуу берем. Мындай подпитка салонго барам, же кофейняга барам. Анан ушул ментальный состояние жаман болуп калса, баламда мындай беспокойно болот да. Ыйлак болуп сезет кадимки. Сезет. Анан айтам көмө, я какая-то тревожная азыр болуп атам, мен барып эс алайынчы депчи, ал макул бар деп. Анан 2 баланы карайт. Жакшы. Негизи көп айтып коет го, айымдар эс алып атса, өзүн аябай ыңгайсыз сезет депчи, мындай күнөөлүү сезим боло берет деп. Сизде андай жокпу? Ушулдарды түшүнбөйм да. Эмнеге мы и так родили, и на самом деле өзүмө тоже жардам бериш керек да. Өзүнө жардам бербесең, ким сага жардам берет? Эч ким жардам бербейт да. Анан поэтому надо себя караш керек, өзүн сүйүш керек, сыйлаш керек. Поэтому мындай тревожный болсо, надо это как-то отпускать да. Муну сиз баягы психологдор менен иштеген жоксуз, өзүңүздүн турган эмеңиз эле ушул, э? Да. Себептен да бул жаатта айымдар ушуну иштеш үчүн психологко барат да. Баягы өзүнө өзү эс алууну, өзүнө өзү кам көрүүнү ыра көрүшпөйт да. Мен психолог, менин кудайым.
Жакшы. Ушу жөнүндө бир аз айтып кетиңизчи. Кудай менен мындай түз сүйлөшкөн адамдай эле айтып атасыз да. Мен сурандым, ал берди депчи. Кандай биз мындай кээ бир айтып коет го, баягы жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет депчи. Сиз кадимкидей баягы жүрөгүңүздү ачып, чын жүрөктөн сурайт окшойсуз, же бир кандайдыр бир ыкмалары барбы? Чын жүрөктөн сурайм. Уктаганда каждый день дуа кылам. Мага мындай бер, мындай сурап атам. Түз жолго мен бурул депчи. Дин болсо, мындай спокойный адам болуп калат да. Жүрөгү тынч адам. Ооба, жүрөгү тынч болуп калат. Ушул үчүн мне кажется, мен психологмун, мен дин. Жакшы, сол. Элүү жылда эл жаңы дейт го. Азыр көп айтып жүрүшөт, жаңы доордун аталары келип атат депчи. Азыркы аталар илгерки аталардай коляска сүйрөгөндөн уялышпайт. Сыймыктануу менен балдар менен сейилдөөгө чыгышат, уялбастан балдарын алып калышат деп. Сиз кандай атасыз? Ар бир муун өзүнө жараша уникалдуулугу болот да. Анан кийин тагдырда го муунга жараша биз дагы жакшы ата болгонго ар күнү аракет кылабыз. Биз дагы балдарыбызга мээрин төгүп, эң главный өзүбүздүн мисалыбызда жакшы таасирлентүүгө, жакшы адам болгонуна багыт көрсөтүүгө, жол көрсөтүүгө аракет кылып келатабыз. Ошондо үй бүлөдө сиздин кандай милдетиңиз бар? Менин эң эле биринчи милдетим ата катары балдарга балам атаң айтат да, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Анан кийин менин милдетим дагы ошол адамдар жакшы эл жерге пайдасы тийген адамдар болсо деп аракет кылып келатабыз. Ооба. Бирок үй бүлөгө тереңирээк киргенде, мисалы үчүн, балким кээ бир аталар айтат, мен дайыма баланы бала бакчага алып барган бул менин милдетим депчи. Чоң жоопкерчиликти баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Бирок келинчегиңиздин ишин жеңилдетиш үчүн кайсы бир жумушту өзүңүзгө алгансызбы? Ооба, мисалы деген биздин үй бүлөдө 2 уулубуз бар. Чоң уулум менин балам. Садикка алып барам, мама садиктанат. Кечинде чоң уулум менен жатат. Потому что мен оюмча 2 баланы бир апа алып жаткан өтө эле кыйын. Анан апасынын кандай десем, жакшы эс алып алыш үчүн, жан дүйнөсү тынч болуш үчүн, физически эс алып эртең менен жакшы маанай менен туруп бизге жакшы тамак бериш үчүн мен ошол кызматтарды аябыма келинчегиме көмөктөшүп жардам берем. Ошол. Жакшы. Негизи келинчегиңизди кайсы сапаттарын жактыра алдыңыз эле? Келинчегимдинби? Чынын айта берейин. Ачыгын, болгондо айтыңыз. Мен келинчегимдин ачыктыгын, шайырлыгын, сулуулугун, жөнөкөйлүгүн, ушул сапаттарын каралгам. Негизи айтып коет го, айымдар төрөгөндөн кийин толук кандуу ачылат деп, башкача болуп калат деп. Ошо Айкошадан мисалы үчүн бир эмес экини төрөптү. Кайсы сапаттарын байкадыңыз? Мурда кыз кезинде байкабаган сапаттары? Айкош аябай мээримдүү, балдарын жакшы көрөт. Аябай үйдү тазалыкты кармайт. Анан өзү баягы назик сулуу көрүнгөнүнөн балдарына аябай строго. Ошондо жакшы полицейский сиз экенсиз да үйдө. Ооба. Көп жоопкерчилик чынында апасында. Негизи айтып коет го, улутты аял тарбиялайт деп, чаңсарындай балдар менен көбүнчө апасы болот да. Анан үйдөгү чыгармачылыкты дагы байкап калдым. Негизи бир айым айтат дейт, балдарыңды урушуп койсоң боло, карачы дубалды чийип койду десе, атасы бар, балам андай тартпайт, моундай тартат деп өзү кошо отуруп тартыптыр да. Сиз кандайсыз бул жаатында? Биздин үйдө чынында мен келинчегим деле баягы чыгармачылык тарабында эмгектенген инсан катары мен балдарымдын чыгармачылыгына колдойм. Мен ойлойм, что бала жаш кезинде баладай болуп, каалаганын кылып, тартынчаак болуп калбаш керек да. Тартынчаак болбой, баардык нерсени кылып көрүп, анан бир убакыт келет да. Мен азыр өзүмдүн жашоомду карасам деле, мен баягы кичинекейимде негизи эле мен атам кылган мага мамилелерди мен азыр баа бере алам да. Мисалы, кышында жылы кийин, тамак жеп ал деп мага атам аябай мындай мээрим төккөн экен да. Азыр мен ошону көрүп, атам аябай жакшы мамиле кылгым келет. Анан мен ойлойм, ушу үйгө тарткандары, бейбаштык кылгандардын баарына
биз баягы азыр шарт түзүп берип атабыз да. Анан бир убакыт келип балдарыбыз бизге да баа берип, атам, апам бизди жакшы көргөн турбайбы, ушкан эмес турбайбы деп баа берет деп. Ошол. Жакшы, анан атам деп калдыңыз. Атаңыз берген тарбиядан өзүңүз үчүн алып калган бир 3 эреже. Менин атам негизи эң биринчи эреже бул эч убакта калп сүйлөбө дейт да. Эч убакта калп сүйлөбө дейт. Анан жаман адамдарга кошулба дейт. Вот. Анан аял затын сыйла дейт. Ошол. Менин 4 эжем бар. Ошон үчүн биздин үй бүлөдө аял заты аябай чоң роль ойнойт. Биз ал кандай жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Анан жубайыңыздын социалдык барактарын карасак, жубайыңыз кайненеси менен аябай жакшы мамиледе экен да. Негизи азыр бул дагы серегирээк кездешип бараткан көрүнүштөрдүн бири го. Анан ошо экөөнүн мамилесин жакшы курушуна сиз көпүрө болдуңузбу же булар өздөрү эле жакшы мамиледе болушу? Булар өздөрү эле кыйын экен. Бириге алыштыбы? Бириге алышты да. Негизи мен оюмча мен 4 эжем бар деп едим Эми апам 4 кызды тарбиялагандан кийин Айгерим, мен үйдө кичүүзүмүн. Айгерим менен мен апамдын жаш айырмачылыгы чоң. Анан кичинекей кызды жакшы кылып жакшы жакка буруп тарбиялаган, мне кажется, апам болду окшойт. Анан Айгерим өзү дагы ачык, бирөөгө күмөн санабаган жакшы кыз да. Ошон үчүн ушул себептерден улам мамилелери жакшы го. Бирок мен аябай деле мындай чыгынып аракет кылган жокмун. Жакшы, бактылуу мырзалардын катарына кириптирсиз да. Себептен де негизи айтып коет го баягы апасы бир канат, келинчеги бир канат, анан экөө бири-бири менен пикир келишпестик болгондо мырза бир аз ортодо тай түшөт депчи. Ошондуктан бактылуу мырзалардын катарында экенсиз. Анан жакшы, жакшы. Негизи келечекте балдарды тарбиялоодо сиз курактуу мырзаларга же сизден бир аз жашыраактарга кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Себеп дегенде баягы коомду үй бүлө түзөт дейт го. Анан биздин максат албетте 5 кол тең эмес, ар кандай учурлар болот. Биз акыл үйрөткөндөн алыспыз. Бирок ошол эле учурда балким сиздин бир жакшы кеңешиңиз азыркы муунга жардамын берип калат. Кандай ата болуш керек? Бул дүйнөдө дөөлөтүм ата болот турбайбы деп айткан да кыргыздарчы. Үйдөгү береке эне болот турбай депчи. Анан бала күчтүү, өзүн мындай туруктуу, өзүн мындай кандай десем защищенный деп коет го мындай. Мен ишене таянар атам бар деген сезимди сөзсүз түрдө ата баласына бергенге аракет кылыш керек, потому что эненин тарбиясы башка да. Атанын тарбиясы башка. Ошондуктан көбүрөөк көңүл буруш керек. Анан эң биринчи мен оюмча адам өзүн тарбиялаш керек экен да. Мен өзүм байкап атам азыр. Мен эмне кылбайын, чоң уулум мени турайт да. Анан ошентип эле анын көзүнчө жаман да сүйлөй албагат кезиң. Сылык болуп элечи. Ошол ошондуктан мен эле эмес, балдарым да мен өзүмдү тарбиялаганга себепкер болуп атат. Ошол ар бириңиздер өзүңүздөр жакшы адам болгонго, түз жүргөнгө, спорт менен алектенип, эрте туруп, келинчегиңизге жакшы мамиле кылсаңыз, сөзсүз түрдө балдарыңыз кийин биринчи очередь сизди турайт да. Жана жалайак алмаштырып атканда бир ойду айтып калдыңыз да. Балдарды эркин өстүрүш керек, сүйүүдө өстүрүш керек депчи. Ушул жөнүндө кененирээк сүйлөшөлү деп биз ашканага келдик. Себептен ашканада айым өзүн мындай жакшы сүзөт го. Өзүнүн территориясындагыдайчы. Сиздин территорияңызга келдик. Ушул оюңузду да бир аз кененирээк айтып берсеңиз. Баланы сүйүүдө, мээримдүү өстүрсө, ал мындай ал баарын кайра кайтарып кетет да. Баарын берет да обратно. Мне это всегда мама говорила. То, что баланы аял зат урбаш керек. Анын потенциал түшпөш керек. Анын мындай баланы кыз урса, ал сразу мындай өзү потеряет да. Поэтому она говорила, балага колду көтөрбө. Наоборот, аны сен часто гладь его, целуй, обнимай. И сен менин жанымсың, сен менин жөөжөмсүң, ушундай айтсаң, анан өзүнүн аялын ушундай эле мамиле болот да. И мен примера бар.
ал менин күйөөм. Ал эң кичүү да, анын эжелери, апасы, атасы аны мындай в гармонии воспитывали. Аны баары жакшы көрөт да. Анан ушул любовьту ал чогултуп, азыр ушул любовьту азыр балама берет, мага берет, менин апама берет. Ушундай да, то есть ал уже бизге полностью наполненный адам болду да. Анан сиз айтып калдыңыз го, жолдошумду ата энеси жакшы сүйүүдө, мээримде өстүргөн экен деп. Анан сиз аны мырза катары кандай мамилелерди жасайсыз? Кантип сүйүүңүздү тартуулайсыз? Мен ага Анын ордун кантип өзгөчө экенин белгилейсиз? Мен ага күнүндө айтам, мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм, сен биздин опорасың, сен менин күнөөм менин 7 жылга уулу да. Ал мага как байкем болуп калды да. Байкем, апам, они развелись, когда мне было 3 года, атамдын сүйүүсү жетпей калды. Анан ушуну мага күнөөм берип атат. Анан менин күнөөм аны я чувствую от него такую заботу, любовь, аны мактасам азыр ыйлайм го. Ал без слов эле билет то, что мен аны аябайм, мен анын көзүнө карайм да. Кандай азыр келет, кандай азыр настроениясы болот. Бизде мындай кичинекей традиция бар. Биз күндө кечки тамакты могакта жейбиз. Чогуу жейбиз. Бири балам өзүнүн столу бар. Кичинекей шезлонгдо отурат, биз мындай отуруп, чай ичип, анан кандай күн өттү деп айтып беребиз да. Анан балабыз ыйласа, ыйлай албаса, биз диванга барып, 5 мүнөт кучакташып, анан уже өзүн жумушту кыла беребиз да. Өзүнүн кичинекей, үйгөн кичинекей өзүнүн эмелери бар экен да, салттары бар экен да. Жакшы. Анан ошо тарбиялоодо мисалы үчүн кеңешип, кайсы иштерди кыласыздар? Менин күнөөм алындай. Я знаю, что анын башы иштейт да, анан ал мындай необдуманный, неосознанный решение кылбайт. Ал аябай прям подумайт, анан ушуну кылат да. Анын ага мен полностью доверяю. Ал айтса, айгерим, биз ушуну кылабыз депчи. Ал мага айтат да, кылалык депчи. Мен айтам, давай. Я тебя поддержу в любом случае, сен ушуну кылсаң керек, кыл. Обучение алсаң, обучение 100 мүнөт турса, мен давай. Сен сможешь, сенин башың бар, давай, я тебя поддержу деп, анан ушуну акчаны ал обученияга берет. Ушундай да. То есть биз мындай экөөбүз учитываем мнение друг друга, бирок мен ага мындай всегда соглашаюсь да. Сиз жолдошуңузга багы аябай ишенет экенсиз, толукканды колдойт экенсиз. Негизи айтып коет го, мырза ага ишеним тартуулаган аялды башкача сыйлайт депчи, себеп дегенде эркектин артында биринчи апасы турат, андан кийин ага ишенген аялы турат дейт да. Негизи мырзаларга көп нерсе кереги жок го, бирок ага ишенип аялы колдоп турса, эки эсе кылгысы келет болуш керек. Например, менин күнөөм ал биздин квартирасы чоң эмес, мындай элитка эмес, жөнөкөй эле квартира. Анан ушул квартирадан буюрса биз мына жаңы үйдү алдык. Анан участок, ушул участкка биз уже мындай чоң үй, жер үй салабыз деп мындай ой бар да биздечи. Анан мына вот биз мындай бай эмеспиз, биз мындай luxury family эмеспиз, биз жөнөкөй эле адамбыз да. Неге биздин мындай сүйүүбүз чоң да? Потому что мен ага мындай доверяю. Мен аны колдойм, мен аны сүйөм, ал мени сүйөт, ал мени колдойт да. Ушундайбыз, биз экөөбүз көзүнөн карайбыз да, экөөбүз да. Мына достор, бүгүн биз сиздер үчүн алгачкы коногубузду ачып бергенге аракет кылдык. Мен ойлойм, сиздер дагы өзүңүздөр үчүн ар кандай инсайттарды алдыңыздар болуш керек. Негизи бул үй бүлө бактылуу болуу мүмкүн, бактылуу аялдар бар экенин тастыктады болуш керек. Ал эми сиздер болсо оюңуздарды комментарий аркылуу калтырсаңыздар болот, лайк басып биздин колдоп койсоңуздар.